Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун токтому 3-май 2009-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жазык иштер боюнча жана административдик укугулар жөнүндөгү иштик соттук коллегиясы коллегиянын курамында соттор Мамбеталы Батыралиев, Акыев, соттук отурумдук катчысы Солобаев, мамлекет айыптоочу прокурор Аракеев, жактоочулар Султанов, Жаныбеков, Абиевдин катышуучулары менен ачык соттук отурумунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мекемесинин кызматынын 47-чи мекемесинин башчысы Мамбетовдун соттолгон Текебаев Омурбек Черкешевичке карата жазык ишин жаңы жагдай боюнча кароо жөнүндөгү сунушун, соттолгон Текебаев Омурбек Черкешевичтин жана анын кызыкчылыгын жактаган жактоочулар Жаныбеков, Асманбаевдин жазык ишти жаңы жагдай боюнча кароо жөнүндөгү арыздарынын негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мекемесинин кызматынын 27-чи мекемесинин башчысы Сатыбалдиевдин соттолгон Чотонов Дүйшөкул Тезекбаевичке карата жазык ишин жаңы жагдай боюнча кароо жөнүндөгү сунушунун негизинде соттолгон Текебаев Омурбек Черкешевич жана Чотонов Дүйшөкул Тезекбаевич жөнүндөгү жазык иши каралды. Кыргыз Республикасынын кылмыш процесстик кодексинин 384-389 беренелерин жетекчилик алып, соттук коллегия токтом кылат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мекемесинин кызматынын 47-чи мекемесинин башчысы Мамбетовдун соттолгон Текебаев Омурбек Черкешевичке карата жазык ишти жаңы жагдай боюнча кароо жөнүндөгү сунушу, соттолгон Текебаев Омурбек Черкешевич жана анын кызыкчылыгын жактаган жактоочулар Жаныбеков, Асманбаевдин жазык ишти жаңы жагдай боюнча кароо жөнүндөгү арыздарыны, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мекемесинин 27-чи мекемесинин башчысы Сатыбалдиевдин соттолгон Чотонов Дүйшөкул Тезекбаевичке карата жазык ишти жагдай боюнча кароо жөнүндөгү сунушу канааттандырылсын. Текебаев Омурбек Черкешевич жана Чотонов Дүйшөкул Тезекбаевичтерге жөнүндөгү Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2017-жылдын 10 августтагы өкүмү, Бишкек шаарынын сотунун жазык иштери жана административдик бузуу жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясы 2017-жылдын 2 октябрдагы өкүмү жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жазык иштери боюнча жана административдик бузуу жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясынын 2017-жылдын 21 ноябрында токтому Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 2 февралындагы жазык кодексинин талаптарына ылайык келтирилсин. Текебаев Омурбек Черкешевич жана Чотонов Дүйшөкул Тезекбаевичтердин кылмыш жоосундары Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 бөлүгү менен жиктелинсин. Соттук актылардын корунту бөлүгүнөн соттолгон Текебаев Омурбек Черкешевич жана Чотонов Дүйшөкул Тезекбаевичке карата колдонулган үй-мүлкү конфискациялоо жазалары бөлүгү алып салынсын. Соттук актылардын калган бөлүктөрү өзгөртүүсүз калтырылсын. Токтом акыркы даттанууга жатпайт. Соттук отурум жабык.